Эч качан намазды каза кылбаңыз. Эч качан намазды кечиктирбеңиз мекендешим. Мына азыр чалышып атат. Бардык иштерибиз аркага кетип атат. Неге десеңиз, кичине асыр намазыбыз кечигип калды эле да. Кээде жашоодо дагы турмуш тиричилик башка. Намазга мындай келип калат. Биринчи намазды кылыңыз. Сиз иштериңизди биринчи намазды коюп, андан кийин иштериңизди пландаңыз. Кээ бирөөлөр намазды мындай четке коюп коет, ишин пландайт да. Ишин бүтсө анан намаз дейт да. Жок, биринчи намаз, андан кийин ишиңиз. Андан кийин тишиңиз, ишиңиз дегендей. Бардыгы жакшы болот. Качан намазыңыз сонун болсо, кечикпесе, жакшы болсо, каза болбосо. Каза кылсаңыз, кечиктирсеңиз, понедельникте бүтө турган ишиңиз субботада бүтпөй калат. Бир жума аркага кетесиз. Сиз намазды так туура окуу менен, жамаат менен окуу менен, өзүнүн убагында окуу менен, калтырбай окуу менен иштериңизди алга кыласыз, жылдырасыз. Биринчиден намаз убакытка тактыкты үйрөтөт да. Пешин канчада? 1:30, 1:30. Азыр канчада? Багамдат канчада? Асыр канчада? Убакытты дагы так туура билесиз да. Мынчадан мынча асырга чейин мына жерге барып келишим керек. Ошондон кийин мына ишти бүтүрсөм болот экен деп убакытка өтө маани берүүгө чакырат да намаз. Жан дүйнөң тынч, иштериң жүрүшү үчүн дагы намазды каза кылба, калтырба. Аракет кыл. Билесизби, сиз кийин арадан 10 жыл өтүп, 20 жыл өтүп, жашыңыз өткөндө түшүнөсүз, бардык кылган иштериңизге өкүнөсүз да, намаздан башка. Бир эле сизге кубаныч, жылуулук алып келе турган намазым бар дейсиз да. Ишенип коюң, калган бардык ишиңизге өкүнөсүз, намазыңызга өкүнбөйсүз.